Саламатсыңарбы? Мен ушул жерде массажды тааныштарыман угуп келгенмин. Результат абдан жакшы. Кудайга шүгүр, азыркы учурда мен лечение алып жатам. Результаты жакшы. Сиздер дагы келгиле. Сунуштайм сиздерге дагы. Путум, колум, белим оорутат дегенден келдим. Жакшы дейишти. Ушул үчүн келдим. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, Учкунбек YouTube катталуучулары. Биз Кара Суу базарындабыз. Туратали базары дегенди барыңыздар эле көрүп турасыздар. Ушул жакта Танбийке деген торговый центр бар. Ушунун 3-чү кабатында айымдар үчүн, мырзалар үчүн массаж ачылды. Бул жерге мына көпчүлүк апаларыбыз, эжелерибиз 50 жаштан жогору болгондор, бут ооругандар, бели ооругандар аябай көп. Ошолорго бир пайдалуу десек болот. Куяң болуп ооругандар, баса албагандар, таяк кармак болгондар бар. Азыр толук маалымат ушул боюнча беребиз. Мынакей ушул жерден массажга киресиздер. Эгерде биздин каналдан келип массаж алсаңыздар, банка коюп берүү бекер. Бут ооруган, бели ооруган, грыжа ооругандарга же бут ооруп баса албагандарга жиберип коюңуздар. Массаж алгандарга массаждын болгон баасы общий массаж 1000 сом, ал эми жарым массаж кылса 600 сом болот. Максимал түрдө бут ооруган, бели ооругандарга жиберип коюңуздар. Биздин каналдан келгендерге банка коюп берүү бекер. Ушул жерден карай басасыздар. Барганда мынакей. Ушул жерге да жазып коём. Келгенде да мынакей. Ушул жерге да жазып коём. Массаж 3-чү этаж деп. Мына мекендештер 3-чү кабатты массаж деп жазып койгон. Бул жер иштеп убактылары эртеменки 9-дан кечки 5ке чейин. Биринчи күнү понедельник күнү гана дем алат, базар иштебейт. Калган күндөрү иштейт. Жума күндөрү дагы иштейт. Массаж деп жазып койгон мынакей. Мекендештерим да көпчүлүк апаларыбыз, эжелерибиз туран деле мында бел ооругандар аябай көп, куяң болгондор, грыж болгондор, бут ооругандар, бүгүнкү күндө мына суук түшүп, ошол оорулардын көпчүлүгү күч алат. Каяка барышын билбеген айымдар бар, мырзалар бар. Эжекебиз азыр мына бир баштан ар бир ооруларга кандай кылып массаж кылыш керек, кандай лечение кылыш керек эжекебиз түшүндүрүп берет. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Башында эле баштасак. Азыркы тапта көпчүлүк оорулардын бири болгон бул остеохондроз эсептелинет. Остеохондроз 3 адамдын экөөсүндө сөзсүз болуп атат азырда. Эмне дегенде телефонду көп карап отуруудан, ошондой эле көбөңкейип жылбай отуруп иштегендиктен, ошонун себебинен пайда болот. Остеохондроз дегенде бизде элдин ичинде ойлонушу мүмкүн элдер туз чогулуп калат желкеге депчи. Бирок бул андай эмес. Бул мына жердеги омуртканын, мына моюн омурткасынын эки омуртка биригип, мындай болуп ортодогу кемирчекте кысылып калышы. Ошол кемирчекти жазыш үчүн массаж тилинде мындай кылып жазып, массаж менен жардам берсек болот биз. Массаждан кийин физкультурный гимнастика менен машыгып турса, сөзсүз түрдө остеохондроздон арылышы мүмкүн. Мен арылышы мүмкүн деле дебейм, бирок арылат деп айтканга толук ишенемин. Эже азыр көбүнчө мына грыжа оорулары дагы көп да. Грыжа боюнча массаждын канчалык деңгээлде пайдасы бар? Эми грыжа болгондо мына белдин ортосунда грыжа баягы нерв тамырлары кымчылып калат дегендей, ошондой ошол эле эки кемирчектин ортосундагы нерв тамырынын кысылып жабыркашы. Аны деле массаж жолу менен мондой кылып тартып, массаждаганда бизден чоң жардам болот. Мына куяң болуп такыр баса албагандар бар го, куяң болгондор дагы ушунун каяктан дабасын алсак болот дегендер бар да. Куяң боюнча кичине маалымат берсеңиз. Куяң болгондор келсе жардам бере аласызбы? 100% жардам бере алам. Ооба. Куяң болгондо бул седалищный нервдин орусчасын айтканда зашимление седалищного нерва дейт. Бул эң чоң нерв тамыры ушул жерден өтөт бизденчи. Ушул жактан өтүп, мондой болуп, бунун чекеси менен, жамбаштын чекеси менен мондой буттун учуна чейин, мону таманга чейин кетет бул нервчи. Ушул жер жабыркап, ушул седалищный нерв воспаление болгондо, мондой болуп жоонору ишейт дагы, ошол нерв кымчылып калат. Зашимление деп коет аны орусчасычы. Бизде куяң деп коет. Анан көбүнчөсү ошого кабылгандар куяңчы издешет. Куяңчы бар бекен, каерде экен деп кыйналып куяңчы издешет. Куяң жолу менен эмес, биз массаж жолу менен, туура массаждоо менен 100%, 100% кепилдик бере алам, куяң сакаят. Эже бут оорулары мына суук түшкөндө өтө күч алды. Анан азыр көпчүлүк апаларыбыз 55-60 жаштан өткөндөн кийин узак баса албайт.
бут ооруп какшагандар бар. Ошолорго канча кеңеш бересиз? Ошолор айыктырса болобу? Эң бут оору көбүнчө бизде мына тизеде артроз болушу мүмкүн. Артроздон көбүнчө ошол жаш өткөн аялдардын, жаш өткөн кишилердин буттары ооруйт. Артроз болгондо бул мына тизедеги эки кемирчек мына желип калат дагы, сөөк бири-бирине тийип ышкалып калат. Кээ бирөөлөр турганда кадимкидей кырсылдаган үн чыгат. Артрозду дарылаш үчүн кээ бирөөлөр май куйдурушу мүмкүн, башка кылышы мүмкүн. Ал эми убактылуу гана ооруну басаңдатышы мүмкүн. Артроз болгондо көбүнчө кандай десем, сөөк кайнатып ичкен пайдалуу. Баягындай холодец деп коет го бизде, туяк кайнатып ичкен. Ошолор мына кемирчектин толукталышына жардам берет. А так массаж жолу менен артрозду айыктырам деген бул өзү эң бир мындай кандай десем, туура эмес нерсе да. Массаж жолу менен артрозду айыктыра албайбыз. Бирок ошондой эле массаж болгондо жаш өткөндөр азыраак кыймылда болушат. Мына жактагы нервтер, мына жактагы ушул жактагы воспаление болгон нервтерди, ушул жактагы булчуңдарды жаза турган болсок, хотя бы таяк кармабастан жеңилирээк басканына жардам болот. Бут ооругандарга. Бут ооругандар артроз менен жабыркап кыйналышат, и еще бул жактан дагы жабыркоосу пайда болгон адамдар сезбейт. Только ушул жерде эле күнөөлөп жүрө беришет дагы, баскан турганына өтө оор болуп кыйналышат. Хотя бы мына жагынан массаж алып турсам, мына жактарды бошотуп, жеңилдик болот басып кеткенине. Эже анан дагы азыр мына банка коёюн деп калдыңыз да. Банка азыр мен өзүм койдурайын дагы. Мисалы азыр мен белим оорутат да. Канчалык банка койгондун пайдалары бар бел ооруларга? Мына эжекебиздин атайын сертификаттары, окуган билимдери бар. Эжеке мына массажга керектелчү майлар боюнча кичине маалымат берсеңиз. Бул майлар атайын мен Москвадан заказ кылгам бул майларды. Анан булар профессиональный ушундай массаж үчүн майлар. Мындай. Бул майларды денеге жагымдуу болот, анан кийин баягындай жармашып, чапташып калбайт. Арчып, анан кийин душка түшкөндө тез эле жуулуп кете турган майлар өтө денеге жагымдуу булар. Аллергия бербейт, ошон үчүн ушундай массаждын өзүнүн атайын майын алып турам, постоянно ушулар менен иштейбиз. Оригинал майлар, а? Оригинал майлар. Баягындай оливковый масло менен эч убакта мен колдонбойм. Ушулар менен иштейбиз. Мына массаждын кайсыл түрлөрүн жасайсыздар? Анан кандай ооруларга пайда? Мына мен өзүм массаж алып көрөйүн да, белим ооруп эле. Ошо массаж жөнүндө маалымат берсеңиз. Массаждын пайдасы бар, пайдасы тие турган массаж бар, пайдасы тийбей турган массаж бар. Анан бүт нервтерди ойготобуз массажда. Бүт суук өткөн жерлерден сууктарды чыгарабыз. 360 точканы ойготобуз. Анан клиент неден жалп кылып, кайерди оорутат, ошолорду айтып берсе биз ошо боюнча иштеп карайбыз да. Көбүнчө нервтен келишет, көбүнчө путка суук өткөндөн келишет. Көбүнчө мына бели кармап, белине жел туруп, грыжа боюнча кайрылышат. Грыжа боюнча кайрылгандарга ушу банка койгон жакшы. Жел туруп калган адамдарга деле ушу банка койгон жакшы. Жел неге дегенде бул банка кытайский медицинада белдеги бүт желкеден жамбашка чейин сууктарды тартып алат. Адамдын иммунитетин көтөрөт, өзүнүн мурдагы күчүнө кайтарат. Урматтуу мекендештер, бул жерде айымдар тейлейт, мырзалар тейлейт. Азырдан мырзаларга кандай массаждын түрлөрү бар? Мына Эрнис мырза толук маалымат берсе. Массаждын түрлөрү көп. Русский массаж бар, тайский массаж бар, кытайский массаж бар. Алардын ичинен биз пайдалуу лечебныйларын алып алганбызда, суук өткөндү карайбыз, белде острохондроз болсо ошолорду карайбыз. Жана бүт нервтерди ойготобуз, 360 точканы басып, лечение кылып, суук өткөн жерлери болсо суук өткөн жерлеринин суугун чыгарып, жана мына бел оору, бел кармаган грыжаларды карайбыз. От массаждар боюнча дагы? От массаж бул өтө деле пайдалуу лечение эмес, бирок мындай массажга керектүү нерсе да. Мекендештер, бул жерде иштөө убактылары бир гана понедельник күнү базар иштебейт, ал күнү гана иштебейт, калган күндөрү эртеменки 9-дан кечки 5-ке чейин иштейт. Мүмкүн болушунча алдын ала запись болуп, алдын ала жазылып келсеңиздер өтө сонун болмок. Ушундай бут ооруган, бел ооруган, куяң болгон, грыжа болгон көптөгөн массажга муктаж ооруларга
тартыңыздарга шыпа таап кетсеңиздер болот. Ошолордун группа контакттарына бөлүшүп, бирден лайк басканды унутпаңыздар.